Блогер сымактар, эл көрсүн деп эле жумуш кылганыңарды токтотпойсуңарбы деген кече билдирүү келген болчу, каарда кир жууп атсам. Пагода качан ачылат деп мен пагодан карап кир жуубай кирим чирип отура бермек беле. Кааласаң да каалабасаң да кыласың ал жумуштарды. Эми айылдын жашоосу ушундай да. Эртең менен эрте турасың корос менен жарышып. Андан кийин намаз окуйсуң. Мен балдарым түштө окуган үчүн аларга обедке деп плов басып баштадым. Айтор кетерине ток бейил болуп кетишсин деп тамактарын бышырып, курсактарын тойгузуп жөнөтөм. Мен бар болгону өзүбүзгө жеткиликтүү болсун деп эле 2 нан же 1 нан эле жаап коем. Штоп туруп өрүп эскирип кетпесин деп. Ушул жумуштардын баардыгын пешимге чейин кылдым десем, кээбирлер ишенбейт болуш керек. Өткөндө да бир жерде жүргөн ушу бир жумалык кылган жумушуңарды бир видеого эле батырып элге мактаныш үчүн киргизип коет болуш керексиңер а деп. Эми күнүмдүк кылып жүргөн жумуштарды видеого тартып, башка келиндерге мотивация болсун деп эле ошондой максатта киргизип коем. Болду ошол эле. Ал эми бул дуковканы алганыма уже 4,5 жыл болуптур. Айнектери саргайып кир болуп баштаганына дайыма ушинтип жууп коем. Бүгүн погода тим эле чайыттай ачылып турган үчүн илхомум келип жууп салдым. Үйдү таза кармасаң, идиштериң дайыма жуулуу болсун. Суунун бетин ачык калтырбады. Атам менен апам постоянно айтып жүрөт, мага азыр деле айтып келет. Урушта алаштын баары жуулбаган идиштен болот деп. Карынын сөзүн капка сал деп кыргызда бекер айткан эмес. Атам апамдын айткан сөзү мага чоң сабак. Балдарыма колдон келишинче үйдөн нан жасап бергенге аракет кылам. Дайыма айылдын жөнөкөй жашоосун көргүм келет десеңиздер, менин баракчама катталуу болуңуздар. Мага подписка кылган жанга ушул ысык нан белек.